уулум экөөбүз свет деп үмүтүбүз. Свет келсе биз дагы жарыктыкта жашасак дейбиз, телевизор көрсөк, жаңылык уксак дейбиз. Айбүбү Баймуратованын жаз кечүүдө электр жарыгы жок жашап жатканына 50 жылга чукулдап калыптыр. Бул мезгил аралыгында бир нече жолу айылга жол электр жарыгы тартылат деген убадалар берилген. Деген менен ал убадалар азырга чейин аткарыла элек. Жолубуз дагы болуп калса деп үмүттөнөбүз, жол дагы болсо экен деп. Ооруп сыркап калганыбызда кыйынчылык, барышка кыйын. Кыштын күнү айрыкча, кышта деле жетекчилер бизден кабар алса болот, кыштын күнү кыйынчылык, жолубуз тосулуп калат. Оорусак дагы кыйынчылык кыйын. Давленияларыбыз бар, немелери бар, кемпир-чалдар бар, оорукчандар бар, жаштар бар, ошентип. Электр энергиясынын жоктугу балдардын билим алуусуна, калктын ден соолугуна кам көргөн фаптын ишмердигине түздөн түз кедергисин тийгизет. Анткени медицина кызматкерлери, мугалимдер да электр энергиясы менен иштөөчү бир да жабдыкты иштете албайт. Үстүздөгү жылды өлкө башчысы санариптештирүү жылы деп жарыялаганы менен жаз кечүүгө санарип эмес жол менен электр жарыгы да жете элек. Бизге айылга свет болуп калса, биздин окуучулар дагы ошо светтин айынан көп компьютерлерди иштетүүгө, жанагыдай биздин жаңы методикалык сабактарды берүүдө өтө кыйынчылыктар тудурулуп жатат. Ушуларды карап берсе жогорку жакшы болот да айылга. Буга чейин өлкө башчысынын Жалал Абад облусуна болгон иш сапарында аталган айылдагы көйгөйлөр боюнча кабардар болуп, өкмөткө тапшырма коймок болгон. Бирок өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев жаз кечүү айылына электр жарыгын тартуу жана жол салууда тийиштүү министрликтер кайдыгер мамиле жасап жатканын айтты. Бул национальный холдинг жетекчилиги ушуну баягы күндүн нурунан алынган батареяларды коюп берсе болмок бүгүнгө чейин. Жол транспорт министрлиги эң ыңгайлуу, эң арзан шарттарын карап туруп, 3-4 жерде жардырып эле бере турган болсо, бизде дарай карталар бар. Бизден сураса беребиз. Калганын биз ашардык жол менен деле ушул жолду бүтүп салат элек бүгүнкү күнгө чейин. Район борборунан 100 чакырым алыстыкта жайгашкан жаз кечүү айылында 150дөй түтүн жашайт. Аларга электр чубалгыларын тартуу жана жол салуу үчүн ири суммада акча керектелет. Казнадагы каржы тартыштыгы жаз кечүүлүктөрдү жыл сайын жарыксыз калтырып келет. Белгилей кетсек, аталган айылга октябрь айынан тарта жазга чейин жол жабылат. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.